Нооруз майрамы жакындап келатат. Муну майрамдаса болобу, болбойбу деген суроонун жообу аябай кызыктуу болуп турса керек. Коомчулукта бир тараптан Ноорузду майрамдагысы келип, көзү кыйбай, бирок экинчи тараптан майрамдасам динден, имандан чыгып калат окшойм деп корккон кишилердин саны арбын болсо керек. Кыскасы менин оюм мындай. Норуз майрамдаса болот же болбойт деген суроонун алкагындагы талаш тартыштар дагы терең, дагы чоңураак бир маселеден мага кабар берип тургандай бир сезип атам. Себеби Ноорузду майрамдаса болот. Бул биздин ата салтыбызга дагы туура келет. Аталарыбыз майрамдап келген. Бул бизге керектүү, жакшы майрам деген бир катмар бар. Ошол эле учурда Норуз күнү адашып белек берип алсаң дагы динден чыгасын, Ноорузду такыр Ноорузун урматына кыпындай бир нерсе кыла көрбө деген ой пикирди айткан, экинчи радикалдуу ой пикирди айткан катмар бар. Бул мен оюмча бир маданияттардын согушунан кабар берет деп ойлойм. Бул майрамды майрамдашына каршы чыккан тараптардын аргументтерине токтоло турган болсок, бул биздин майрам эмес, бул отпарастардын майрамы деп айтылып келет. Бирок тарыхый булактарда, илимий булактарда бул майрамды толугу менен перстерге, башкача айтканда отпарастарга, азыркы ирандыктарга мисалы энчилеп берүүнүн өзү талкууга ачык маселе. Тактап айтканда, толугу менен аларга тиешелүү бир майрам экендиги өзү так эмес бул. Кимдерде майрамдалган? Тарыхта кайсыл чөлкөмдөрдө көбүрөөк майрамдалган, кандай формада майрамдалган? Буларды жалпылап карап көргөнүбүздө негизинен табият менен жашаган, табияттан нанын чыгарып жеген, табият менен мындайча айтканда таттуу мамиледе жашап өткөн элдердин көбүндө бул майрам майрамдалат экен. Андыктан табият менен кучакташып жашаган элдердин бир орток майрам деп айтып койсо деле болчудай. Албетте маселенин бул жагын тарыхчылар сүйлөсө болот, бирок мен окуган, изилдеген материалдарымда окуганчалык анан Түркияга белгилүү ислам тарыхчысы профессор доктор Сейфетдин Эршайн менен дагы эки тараптуу сүйлөшүп маектешкенден ушул жыйынтыкка, тыянакка жетип отурам. Айталы чындап эле перстерге тиешелүү, бул биздин маданиятка кийин, канча жылдан кийин келип кирип калган бир маданият катары кабыл алып турган болсок, бул жерде деле бир маселе жок. Себеби тарыхта эч бир маданият башка маданияттарга таасирин тийгизип же алардан таасир алып калыптанбаган. Башкача айтканда, бардык маданияттарда эки тараптуу таасир берүү жана таасир алуу мүмкүн. Маселе биздин өзүбүздүн кыргыз иденттүүлүгүнө, кыргыз кишилигибизге, каада салт, баалуулуктарыбызга канчалык деңгээлде төп келет же төп келбейт. Маселе ушул гана. Төп келсе, муну деле бир кадимки майрам катары кабыл алып, майрамдап, биздин кыргыз коомчулугуна пайдасы тийсе, биздин кыргыз коомчулукту алдыга сүдүрөй турган бир маңызы боло турган болсо, муну майрамдагандын эч кандай диний жоопкерчилиги болбойт деп эсептейм. Үрп адат сөзүнүн дагы этимологиясына кыскача токтолуп кете турган болсок, белгилүү ислам аалымы Насафинин ислам тарыхындагы булактарда биринчи жолу үрп адаттын аныктамасына ушул киши токтолгон экен. Бул жерде табияты бузула элек кишинин акылына, логикасына туура келген, жүрөгү менен, көөдөнү менен кабыл алган жаңы көрүнүш деген мааниде. Демек, үрп адат деле эч жактан сырттан келбейт, өзүбүздүн ичибизден туулган оригиналдуу, эч кандай сырткы таасирлерге кабылбаган бир көрүнүш, түшүнүк деп алуу туура эмес. Сөзсүз түрдө үрп адаттар сырттан келет, сырттан таасир болот, айтып атпаймынбы, эки тараптуу таасирлешүү, таасирин тийгизүү булар табигый нерсе. Исламдын өзүнүн деле кандайдыр бир жаңы коомго, жаңы географияга келгенде, ал күнгө чейинки бардык нерсени нөл кылып, шыпырып тазалап, баалуулуктарды каада салып, нөлдөн баштап жаңыдан курам деген бир миссиясы жок, болбошу керек. Жахилия доорунда, башкача айтканда, исламды Мухаммед пайгамбар алып келип түптөрдө деле араб коомундагы ал жердеги бардык салт санааны нөлгө түшүрүп, анан куруп баштаган эмес. Ал жердеги жанагы айткан акылга, логикага, кишинин абийирине, көөдөнүнө туура келген көрүнүштөр кала берген, улана берген, ошонун үстүнө куруп кеткен. Бизде деле ушундай маңызда кабыл алыш керек муну.
Nooruzду майрамдаган динден чыгарабы чыгарбайбы, эгер маселе мынчалык түшүнүктүү жөнөкөй болсо, анда динден чыгасың дегендер каяктан чыкты деген окшогон бир суроо болушу мүмкүн. Албетте буга да токтолуп кетели. Nooruzду майрамдасаң динден чыгасың деген түз бир эскертүү жок. Исламдын ишеним негиздери белгилүү. Бул ишеним негиздеринин бир же бир канчасына эгер жокко чыгара турган болсоң, каршы келе турган болсоң, мына ушул учурда динден чыгасың. Бул жерде Nooruzду майрамдасаң, отпарастардын майрамын майрамдаган болосуң. Отпарастардын майрамын майрамдасаң, бир Кудайга сыйынуу деген исламдын негизги ишеним негиздеринен бирөөсүн жокко чыгарган болосуң, четке каккан болосуң. Мына ошон үчүн капыр болосуң дегендей бир жоромол тыянакка таянат. Бул канчалык негиздүү деген суроонун жообу аябай кызык болуп атса керек. Тактап айтканда бул жоромолго таянган динден чыгаруу өтүмдүүбү же өтүмдүү эмеспи дегендей. Бир нерсеге көңүл буруш керек. Динге кирүү дагы, чыгуу дагы аң сезимдүүлүктү талап кылат. Ал тургай дини, ислами мааниде ар дайым чын ыхлас менен, ниет менен кылган амалдар гана кабыл болот. Муну ошол Ноорузга каршы чыккан молдокелер деле айтат. Эл көрсүн үчүн намаз окуба, же арыктайм деп орозо тутпа. Анда сооп болбойт. Чын ыхластан Алла ыраазылыгы үчүн тутсаң гана, же Алла ыраазылыгы үчүн намаз окусаң гана сооп берилет деп. Кудум ушундай аң сезимдүүлүктү бул жерде эмнеге жок? Муну дагы ойлонуп коюш керек. Себеби Ноорuz күнү исламдын баалуулуктарын чанайын, исламдан чыгайын, исламдын бир Кудайга сыйынуу деген принцибин таштап отко сыйынайын деген ниет менен сыйынса, бул адамды динден чыгарса болот. Динден чыкты деп эсептесе болот, мындайча айтканда. Бирок мындай ниети жок болсо дагы ошол күнү майрамдап койсо, бир мусулман кыргыз катары майрамдап койсо деле динден чыга берет. Ниети бул жерде көп деле биринчи кезекте мааниге ээ болбой калат деген көз карашты айтууда жакшылап ойлонуп коюш керек. Бул майрамды жокко чыгаргандардын аргументтеринен дагы бирөөсү Азирети пайгамбардын бир окуясы, хадиси. Башкача айтканда Азирети пайгамбар Меккеден Мединага көчүп барганда, ал жерде адамдар ошол эки майрам майрамдап аткан болот. Аны көрүп туруп мунун ордуга дагы жакшыраак эки майрам алып келдим. Мындайча айтканда бул бирөөсү Курбан айт, бирөөсү Орозо айт деп сунуштаган дейт. Бул хадистин оригиналдуу текстинде Ноорuz деген сөз жок. Башкача айтканда Азирети пайгамбар Ноорuzду тыйды деген бул хадистин ичинде жок. Жоромолдордон, хадистин түшүндүрмөсүндө айтылган негиздерге гана таяндырылат. Бул бир. Экинчиден, майрамды тыюу салдым, аны майрамдабагыла, муну майрамдагыла деген нерсе жок. Бул майрамга караганда дагы жакшыраак эки майрам сунуштайм дегенде маңызда айтылган. Бул жерде тыюу жок, сунуш бар. Ноорuz майрамын майрамдап коюу байкабастан өтө мындай кылдат, ойлонбой туруп эле майрамдап койсо, динден чыга турганчалык кылдат маселе болсо, пайгамбар муну баса белгилеп айтыш керек болчу, айтат болчу. Анткени ишеним негиздери аябай кылдат, өтө маанилүү маселе. Сиздерге бир нерсени айтып кетейин. Азирети пайгамбар 610-жылы пайгамбар катары өзүнүн пайгамбар экенин жарыялап чыкса, 12 жыл Меккеде ишмердүүлүк көргөзүп, кийин Мединага көчүп кеткен, ислам тарыхынан белгилүү. Бул 12 жылда түшкөн аяттардын басымдуу бөлүгү ислам теологиясын, башкача айтканда ислам дининин ишеним негиздерин түптөө, андагы катачылыктарды, туурачылыктарды ийне-жийине чейин териштирип, элдерге түшүнүктүү кылып сиңирүүгө арналган. Башкача айтканда бул аябай маанилүү тема болчу. Пайгамбар бул үчүн мынтсеңер динге киресиңер, мынтсеңер динден чыгасыңар, муну абайлагыла. Бул жери моундай деп майдалап 12 жыл өмүрү кеткен. Мындайча айтканда басымдуу бөлүгү Меккеде түшкөн аяттардын басымдуу бөлүгү ишеним негиздерине багытталган аяттар. Бул ушунчалык маанилүү бир маселе болсо, Азирети пайгамбар Мединага барып, чындап эле Ноорuzду майрамдап аткан. Кайсы себептен аны майрамдабай, муну майрамдагыла деп сунуштаганды эле билбейбиз азыр тексттин өзүнөн. Ноорuzду майрамдап эле койсоң, динден куркаласың, чыгасың, капыр болосуң, тозокко түшөсүң дегендей маанилүү маселе болсо, пайгамбар бул жерде кылдат турмак. Андыктан биз кыргызбыз, өзүбүздүн бизди кыргыз кылып турган баалуулуктарды сакташ керек. Буларга кылдат мамиле жасаш керек. Дароо өгөйлөө, четке чыгарууга эч кандай негиз жок. Буга өтө аяр мамиле жасоо керек.
Мен азыр сезип турам, бул Норуз тууралуу бул ой пикирлериме убагында бул ажы ушинтип айткан, бул молда ушинтип айткан, сен сүйлөп эле койчу дегенге окшогон ой пикирлер дагы айтылат. Негизи бул айткандарым ушундай аң сезимдеги кишилерге арналбайт. Андыктан келиңиздер, кыргыздардын мусулмандашу, мусулман болуп жашоо жарыянын 90-жылдан кийинки пайда болуп айткан аалымдардын, диний лидерлердин, молдолордун айткандары менен чектебей бул түшүнүктөн кутулалы. Союздун убагында балким тыюу салган болушу мүмкүн, бирок ага чейин деле кыргыздар бар болчу, байыркы эл болчу. Узак убакыттар бою кылымдар бою ошол биз азыр бир мааниде кээ бирлерибиз чаңгыбыз келип аткан баалуулуктар менен, када салт менен эл болуп калыптанып, башка элдерден айырмаланып, оочолонуп, ошол жерде географияны ээлеп эл болуп калыптанып келген. Мына ушул баалуулуктарды дагы диккатка алып, ушул баалуулуктар менен исламды айкалыштырып жазган Норузнамалар жазылган төркүн акындарыбыздын балким айткандары бул туурасында болсо керек. Буларды дагы эске алалы. 859-938 жылдар арасында жашап өткөн Хожа Али Хаким Тирмизи деген аалым, тасаввуф, хадис жана фикх аалымы. Наврузнама, башкача айтканда Норузнамалар, Норузнама деген эмгек жазган. Бул Норузнама бир эле бул Али Хаким Тирмизиге гана байланыштуу эмес, анын гана эмгеги эмес, Норузнама деген аталышта кадимкидей китептер жазылган экен. Мен Али Хаким Тирмизинин китебин изилдеп көрдүм. Бул жерде Норуз кандай майрам, аны мусулмандар кантип майрамдаш керек, Норуз кайсыл күнгө туш келип кирсе ошол жыл кандай өтөт, мисалы кайсыл эгиндер жакшы пышат, мал чарба кандай болот, жалаң табиятка байланыштуу жылдын башталышындагы ар кандай прогноздорду мындайча айтканда камтыган. Ошол эле учурда мааниси жагынан майрамга түз тиешеси жок болсо дагы тандалма 10 хадисти көрдүм. Бул хадистерди Норуз күнү окуп, мундагы терең маанилерди талдап, мундагы адептик принциптерди адам өзүнө сиңириш керек. Мусулман катары Норузду ушинтип тосуш керек деген маңыздагы китеп экен. Регионалдык түшүнүктөн чыгып, ошол Орто Азиядагы, ошол эле казак, өзбек, тажиктер балким кошуп, бул элдердин аалымдары, акындары, жазуучулар, ойчулдары булар эмне деп айткан, эмне деп жазып кеткен, буларга дагы көңүл буралы. 90-жылдын берагынан пайда болгон 2-3 масала айткан кишилер менен чектелип калган. Бул биздин исламий түшүнүктү бир аз тарайтып коюшу мүмкүн. Бул албетте туура эмес. Жөн эле майрамдаса болот, болбойт деген темада ушунчалык катуу, агрессиялуу, бири-бири менен душмандаша турганчалык деңгээлде катуу, радикалдуу ойлордун айтылышы жөн жеринен чыккан нерсе деп эсептебейм. Бул бир маданий тирешүү, чоң маданияттардын тирешүүсү. Буга биз өзүбүз курал болуп бергендин эч кажети жок, оюнчук болуп бергендин эч кажети жок деп ойлойм. Бул жаздагы кыргыздар үчүн, кыргызстандыктар жалпы эле Орто Азия эл үчүн түшүмү мол, мал чарбасында дагы көп козулар, көп музоолор туулсун, берекелүү бир жыл болсун деп Кудайдан тилейли. Норуз майрамыңыздар куттуу болсун. Амандыкта көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.